go. Kurtulmasa. Yürü. Жолго чыкпай эле Кескемелден түшкөндөн кийин чоң суу агып атат. Жолду алып кетти уже. Жок уже. Мына мындай суу. Көпүрөнү алып кетти окшойт жота. Асты көрүнбөй атат эчтеке. Чоң таштарды агызып атат. Так что жолго чыкпай эле койгула туугандар. Жетейин деп калгам. Жолдун баарын сел алып кетти. Жамыр болуп. Артымдын баары пробка дедак. Болуп өткөн жаңы велосипедин ушул Кескемелдин түшө бериши ойып кеткен. Жеринде жеңил машиналар азыр каттан токтотулуу, эки тарапты абес кылып ачуу жагы жүргүзүлүп атат. Аталган Кескемелде ошо КЖКнын бир грейдер жана ошондой эле эки погрузчик ошол селдин кесепеттен жолду чайкап кеткен жерди бул убактылуу өткөрүүчү жолдор салынып элек жолдор. Ошол жерде кайра ордуна келтирүү иштери жүргүзүлүп башталууда. 2025-жылы 16-июнь күнү болжол менен кечке маал 8-9 шамаларында Тоң район аймагында нөсөрлүү локалдуу жаан болуп өткөн. Жаандын кесепетинен ошо Балыкчы Барскон Каракол жолунун 63-чакырымынан 75-чакырымына чейин токтолоттон чогулган суулар ушул убактылуу жасалып аткан жолдун үстүн жеп кеткен жана кээ бир жерлерин таш менен чайкап салган. Бүгүнкү күндө азыр райондук жарандык койгон комиссиясынын инженер техникаларын тартуу менен жеринде оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Тактап айтканда 63-чакырымда 3 погрузчик, 1 грейдер иш жүргүзүлүп атат. Тоң район ички иштер бөлүмү тарабынан эки тараптуу жол жабылды. Жана ошондой эле көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Баяндаган Тоң район бөлүм башчысы майор Мукамбетов.